Ысык Көл областына 2000 гектар жер кайрадан түшүм бере баштайт. Буга чейин мынча аянтта кайдоо талас иштетилбей бош жаткан. Анткени сугат маселеси оор турган. Союз урагандан бери алмаштырылбаган суу түтүктөрүнүн эскилиги жетип жарактан чыккан. Анын баарын калыбына келтирүүгө $400 000 керек. Айыл тургундарынын бул көйгөйүнө чет элдик инвесторлор көңүл бурушуп жардам берүүнү чечишти. Ысык Көл областынын Жети-Өгүз районунун эли негизинен айыл чарбасы менен алектенишет. Анын үстүндө борпоң жер жана ыңгайлуу климаты бар. Болгону суугаруу маселеси өтө оор турат. Анткени мурдагы түзүлгөн суугаруу системасы акыркы 20 жылдан бери иштебей келет. Урожай мало, ничего не берешь. Түшүм аз болууда, эч нерсе ала албай жатабыз. Былтыр менен кошунам 6 кап үрөн айдаган. Күзүндө болгону 8 кап түшүм алды. Барды акча суугарууга кетет. Ошондуктан пайда көргөн жерибиз жок. Анын айынан жерлер иштетилбей бош жатат. Бул жерде 2000 гектар жер иштелбей келген. Айыл тургундарынын айтымында бир кезде бул жакта дамба жана суу түтүктөрү, жада калса жамгыр суусун чогулткан жабдыктар болгон. Бирок алардын бардыгы сатылып кеткендиги айтылууда. Азыр бул жерде мурдагы түзүлгөн суугаруу системасын эске салган дат баскан суу түтүктөрү, каналдар жана сынык ташталган темир тезектер гана турат. Эми булардын баарын калыбына келтирүүгө бир топ күч кубат жана каражат сарптоо керек. Ал дагы донорлордун жардамы жок, ишке ашышы кыйын. Совместный проект. Кумтор будет платить $200 000. Бул биргеликте түзүлгөн долбоор. Иш-чарага Кумтор компаниясы $200 000, IFDC жана жергиликтүү бийлик эмгек менен кошулуп $170 000 төлөшөт. Биз болгону каржы маселесин гана чечип беребиз. Ал эми IFDC жана жергиликтүү бийлик калган жумуштарды ишке ашырышат. Алардын бул тармакты мыкты билген адистери бар. Суугаруу системасын калыбына келтирүүгө жергиликтүү калк дагы жардам берүүгө даяр. Анткени жумуш оор. Дамбаны кайрадан куруп, сууну сордуруп алуучу станциясын жана трансформатор орнотуу керек. Кыскасы ушунун бардыгы бир топ күч эмгегин талап кылат. Можно посадить и картофель. Бул жерлерде картошка, көп жылдык беде жана бир жылдык арпа, суу айдасак болот. Жер жемиштерди өстүрүүгө да ыңгайлуу. Анткени бул жерге күн жакшы тиет. Адистердин айтымында дыйкандар быйыл эле жерлерин айдатып, себүү иштерин жүргүзө алышат. Техникалык жумуштардын баарын 2 айда бүткөрүү пландалууда. Андан кийин жер аукцион аркылуу сатыкка коюлат. Кто предложит наибольшие цены, тот и получит эти. Кимдегим көбүрөөк акча төлөсө, жерди ошолор алышат. Андан кийин ал каражаттар айыл өкмөтүндө топтолот. Айыл өкмөт болсо андан түшкөн каражатты бул системанын толугу менен ишке киришип, андан аркы туруктуу иштешине жумшайт. Тагыраак айтканда, бул сууну сордуруучу станцияга, электроэнергияга, оңдоп түзөөгө кетип, бардыгы учурунда төлөнүп турушу керек. Мына ушундай эле жерлерди кайрадан иштетүү өлкөбүздүн түштүгүндө дагы ийгиликтүү ишке ашкан. Ал жакта 1700 гектар жерден алынган түшүм бардык үмүттөрдү актагандыгын көрсөттү. Эми Ысык Көл областындагы ошондой ийгиликтер күтүүдө. Гүлнур Абдыканова, Давран Игамбердиев, НТС, Ысык Көл областы.